Ынтымақтың хабарчылары тарабынан даярдалган акыркы жаңылыктар менен алдыңкы жарым саат ичинде тааныша аласыздар. Сөз эфирде мен Альбина Жолоева, алгач күндүн негизги темаларынан кыскача. Оштун базарларында сатылып жаткан оюнчуктардан уулуу заттар аныкталды. Өпкө ооруларын алып келиши мүмкүн, демин кыстыгышын алып келиши мүмкүн. Кыргызстанда бир гана Кара Суу районунда башталгыч класстардын окуучулары 6 күн окушат. 2014-2015 окуу жылынын 1-сентябрынан баштап ушул эле текелеп. Ош шаарындагы Демократ көчөсү начар абалда. Arıqlarga, ikisi tomonlarga oqib ketadi. Доллардын курсу жогорулаганына байланыштуу апрель айы үчүн газдын баасы өткөн айга салыштырмалуу 3%га кымбаттаганын Газпром Кыргызстан ишканасынан кабарлашты. Ошентип, бул айда калк газдын куб метрине 14 сом 67 тыйын. Ал эми коммерциялык жана бюджеттик мекемелер 17 сом 94 тыйын төлөйт. Кыргызстанда газдын баасы ай сайын доллардын курсуна жараша өзгөрүп турары алдын ала айтылган. Былтыр апрель айында Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпром компаниясына сатылып, анын ордуна Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Ошондон кийин октябрь айынан тартып газ арзандаган. Ага чейин калк анын 1 куб метри үчүн 16 сом 35 тыйын төлөп келген. Бирок доллар кымбатташы менен баа кайра эле ай сайын өсүп баратат. Баткен облусунун Суу Башы айыл округунун башчысы айылдык кеңештин төрагасы менен сүйлөшүп алып, бюджеттен мектепке деп каралган 780 миң сомду жеке ишкердин эсебине которгон. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Баткен облусунун жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары бюджеттик каражатты мыйзамсыз пайдаланганын аныктаганын маалымдады. Бул каражатка Мергенов атындагы мектептин коргу жана чатыры оңдолушу керек болчу. Курулушту каржылоо боюнча маселе жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттары менен макулдашылган эмес. Андыктан бюджеттен каралган акча максатсыз колдонулган деп айтылат билдирүүдө. Аталган факт боюнча Баткен облустук прокуратурасы тарабынан бюджеттик каражатты мыйзамсыз колдонуу жана кызмат абалынан пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Оштун базарларында сатылып жаткан оюнчуктардан уулуу заттар аныкталды. Оюнчуктардын зыяндуулугу атайын лабораториялардан текшерилип, фенол уулуу заты чыкты. Акалачандар бул уулуу зат балдар үчүн эле эмес, чоң адамдар үчүн да коркунучтуу экенин белгилешет. Лабораториялык текшерүүгө наристелердин кийимдери да алынган, анда да уулуу зат табылган. Темага кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунова токтолот. Маалыматтарга караганда, сатыктагы оюнчуктардын 60%-ын Кытай өндүрүшү түзөт, айрымдарынын гана сертификаты болсо, көпчүлүгүндө жок. Айрыкча арзан баадагы оюнчуктарда боло бербейт дешет сатуучулар. Мисалы, бул күркөдөгү оюнчуктардын 40%-ында сертификаты жок. Начарраак оюнчуктардын баасы арзан болот. Ичинде көбүнчө брактар көп чыгат, зыяндар болот да, жыттарынан да сезилет сразу элечи. Анан жакшы игрушкалар, мисалы, жакшы немелер, мисалы үчүн мягкий игрушканы алсак, иштерине синтофон салып койду, синтофондагы бир жыттар болот. Анан белки тазалары ваточный болот, олар таза болот, жыты да жок болот. Анан өзүнүн сертификаты, номерлери менен берилет. Сатыктагы оюнчуктардын сапатын текшерип, көзөмөлдөй турган тиешелүү кызмат Борбор калаада гана иш алып барат. Ош шаарында мындай текшерүүлөр жок дешет сатуучулар. Алар кошумчалагандай, айрымдары капчыгына карап, сапаты начарларында ала беришет. Бирок сапатынан кооптонуп, кылдат мамиле кылгандар да бар. Мен мынадан корком. Баягы игрушкалардын ичинде бүдүр нерселер бар го. Эми ошолор кокусу чагылып кетсе, балдарга зыяны тиет деп ойлойм да. Кепилдик бере албайбыз. Булар үйдөн, базардан үйгө жеткичек эле бузулат да. Эмеси жакшы эмес, качествосы. Пластмассадан жасалган оюнчуктарда айрыкча мындай зыяндуу заттар бар да, токсичный. Балдарга ушул таасир берип коюшу. Зыян эмеспи сурап, оригиналбы или кытайскийби? Оригиналына карап алабыз. Жаш балдардын буюмдары лабораториялык текшерүүгө алынганда оюнчуктардын курамында уулуу зат аныкталды. Анда табылган фенол уулуу затын халачандар балдар үчүн эле эмес, чоң адамдар үчүн да кооптуу экенин аныкташты. Дарыгерлер бул заттын уузу балага тери аркылуу же оозун алганда жугуу коркунучу бар экенин айтышат. Биринчиден бул аллергический реакцияларды жүргүзүшү мүмкүн. Бул аллергический кандай брахиальный астма деген ооруубуз бар, дерматит деген ооруубуз бар. Бул ошо теринин оорусуна алып келиши мүмкүн. Андан тышкары
баягы биздин аба жолдорубуз бар. Өпкө ооруларын алып келиши мүмкүн, деминин кысты кылышын алып келиши мүмкүн, андан тышкары ашказан ичеги ооруларын алып келиши мүмкүн. Ал эми наристелердин кийимдеринин курамынан азыраак уулуу зат табылды. Текшерүү балдар арасындагы түрдүү оорулардын көбөйүшү, айрыкча онкологиялык илдеттерге кабылышынан улам өткөрүлүп, мындан 1 ай мурун Ош жана Бишкек шаарларындагы лабораторияларга жиберилген. Жаш балдардын тамактанган тамак ашы, анан негизинен оюнчуктарда аябай уулуу заттар көп болуп кетти депчи. Анан ошону биз эми жөн эле сөз түрүндө айта бербестен ошол зат немелерди, оюнчуктарды, жаш балдардын бир буюмдарын сатып алдык дагы, лабораторияга тапшырдык. Ал жерде атайын адистер иликтөөдөн өткөрүп, кайсыл буюмдарда уулуу заттар бар, кайсыда уулуу заттар жок, баардыгын териштирип тактап беришти. А халачандар оюнчук алууда кылдат болууга чакырат. Оозго салып ойноочу оюнчуктарды кайнак сууга 1 ирет салып иштеткен коопсуз дешет. Оюнчуктарды алууда жыттап көрүп алуу керектигин белгилешет. Наристенин деми кызылса буланын белгилери болуп, дарыгерлерге кайрылуу керектигин кеңеш беришет. Белгилей келсек, Ош облусунда оюнчуктардын зыяндуулугу 2013-жылы да текшерилип, анда да уулуу заттар табылып, 8 миңден тегерегиндеги оюнчуктар сатыктан алынган болчу. Назгүл Ахунова, Айбек Бедилбеков, Ынтымак. Жогорку соттун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришинче, мурдагы депутат Урмат Аманбаеванын иши боюнча бүгүн сот отуруму болду. Анда бул иш боюнча өтүп жаткан 2 соттолуучунун жаңы дайындалган адвокаты сот отурумуна биринчи жолу гана катышып жатканын айтып, соттун иши менен таанышып чыгууга 2 жума убакыт берүүсүн өтүнгөн. Айыпталуучулар Улан Асанов менен Фарида Шамшиеванын мурдагы адвокаты Ошто болгондуктан алар Бишкектен жаңы адвокат жалдашкан. Прокуратуранын өкүлү муну сот жараянын созуу аракети катары баалап, материалдар менен таанышуу убактысын кыскартууну өтүнгөн. Октябрь райондук соту тараптарды уккан соң сот отурумун 21 апрелге жылдырды. Өткөн жылдын 26 декабрында Урмат Аманбаевага козголгон иш тергелип бүтүп, сотко өткөрүлгөнүнө байланыштуу башкы прокуратура аны депутаттык мандаттан ажыратууну БШКдан өтүнгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы 2015 жылдын 14 январында Аманбаеванын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Урмат Аманбаева Оштогу кургагычка каршы күрөшүү борборунда эсепчи болуп турганда оорукана жетекчилиги менен бирге коррупциялык схемаларды түзүп, өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталууда. Аманбаева өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Жогорку кеңеш жүк ташуучулардын жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун кайра карап чыгуу үчүн комитетке жиберди. Чечимди эл өкүлдөрү бүгүнкү отурумда кабыл алды. Долбоор унаа менен жүк ташуучулар мыйзам бузган учурда жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган. Депутат Дастанбек Бекешевдин айтымында унаа, архитектура, байланыш комитети бир катар сунуштарды эске албай койгон. Эл өкүлү жүргүнчү ташыган таксиге таануучу белгиси жок болгон үчүн 3000 сом айып пул салуу өтө көп экенин айтты. Кара Суу районундагы мектептерде башталгыч класстар бир аптада 6 күн окушат. Мындай буйрук райондук билим берүү башкармалыгы тарабынан чыгарылган. Бирок өлкөнүн башка аймактарында башталгыч класстын окуучулары ишемби-жекшемби күндөрү дем алат. Ага кошумча бул райондогу мектептин ишемби күнү балдардын тамагы берилбейт. Республика боюнча бир гана Кара Суу районундагы мектептерде эмне себептен 6 күндүк окуу планы түзүлгөн. Кабарчыбыз Адина Досумбетова иликтеп келген. Башталгыч класстарга 6 күн окуу жүргүзүлгөн билим берүү мекемелеринин бири номер 65 Муратхан Сабиров атындагы гимназия мектеби. Жалпысынан 1760-ка жакын окуучу болсо, анын 720дан ашууну башталгыч класста. Алар окуу жылынын башталышынан бери эле ишемби күнү эс албай мектепке келишет. Райондук билим берүү башкармалыгы тарабынан берилген пландын негизинде гана иштейбиз дейт мектеп директору Дилбар Усманова. 2014 жылдын 2 августундагы министрдин 582/1 астындагы буйругунун негизинде райондогу баш ээбиз учебный пландан чыкпаган расписание менен 2014-2015 окуу жылынын 1 сентябрынан баштап ушул расписаниеде иштеп келет.
Бул мектептегилер башка аймактагы окуучулардай болуп, ишемби күнү эс албаганына кошумча, ал күнү шашке тамак да берилбейт. Ал эми башка күндөрү окуучулардын эсебине ылайык гана алышат. Мындан улам ишемби күнгө ашырып калуу мүмкүнчүлүгү жок дейт мектептин ашканадагы кызматкерлери. Endi bolalar hammasi ashunga qiziqib ham kelar ekan, gapni ochig'i. Keyin voy nimaga chiqaylik deyishar ekan, ham choyga chiqaylik deb turishar ekan. Endi oshirilmaydi unga. Biz ham shu sal ozroq olaman. 710 tadan olaman. 733 ta bo'lamiz. Hal kelmaganlarkini men o'zi uyadanla 710 tadan olaman. Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеванын мындан кабары жок. Ал өлкөдөгү бардык мектептерге бирдей окуу план берилерин жана башталгыч класстар 5 күн гана мектепке барышарын билдирди. Министрликтен мындай буйрук берилген эмес. Жана башталгыч класстар балдар көп болуп атпайбы, мектептерге кээдеки жерлерде жетишпей атат. Ошондуктан балким сааттары көбөйүп, дагы кошумча материал берүү үчүн балдарды чогултуп атат. Бирок андай буйрук болгон эмес министрликтен. Өлкөдөгү башка мектептерден айырмаланып, башталгыч класстарда 6 күн окууга буйрук берген Кара Суу районунун билим берүү башкармалыгынан мындай көрүнүш дагы да улана берерин билдиришти. Ал эми тамак берүү маселеси боюнча биздин тиешебиз жок деп кол кушурушат. 2-нчи, 3-нчи, 4-нчи класс алар 6 күн эле окуйт. Окуу планында. Мына окуу планы менде турат. Окуу планында 6 күн калган класстар 6 күн 1-нчи класс гана меме деген жери бар. 5 күн деген жери бар. Калган значит калгандар 6 күн окуйт. Биз буйрукту гана аткарабыз да. Райондо жалпысынан 130 мектеп бар. Алардын бирөө жеке менчик. Мектеп жашындагы балдардын саны 62500дөн ашуун. Адина Досумбетова, Айбек Ибрагимову, Ынтымак. Ош шаарындагы Демократ көчөсү Совет доорунан бери оңдолгон эмес. 2010-жылы кала жетекчилиги оңдоп беребиз деп убада беришкен. Бирок ушул күнгө чейин жыйынтык жок. Жолдун абалынын начарлыгынан ички автобустардын унаалары тез бузулуп, көчөлөрдө кырсыктар көп болуп жатканын айтышат. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Мындай көрүнүштөгү абал бир топ жылдардан бери уланып келүүдө. Жол начар абалда болгондуктан түйшөлгөн айдоочулар жана жергиликтүү тургундар нааразы. Андан улам бир нече ирет шаар бийлигине кайрылышкан. Өткөн сапар мына мэр нема кылган эди, бурунку мэрimiz обещать кылган эди, асфальт кылып беребиз деп, кийин мэр алмашып кетти. Алмашкандан кийин бул сөздөр yana калып кетти. 2014-жылы Ош шаардык мэриясынан өкүлдөр келип, быйылкы планга кирди, оңдолот деп долбоорун чийип кеткенин айтышат. Бирок андан натыйжа болбоду. Азыр 103 маршруттук каттамдын Борбордук көчөсү эсептелген Демократ көчөсү чукул арадагы оңдоп түзөөгө муктаж. Har haftada 2 martadan hadvoy qilishga majbur bo'lyapmiz. Qiynalyapmiz. Bitta biz emas, yengil mashinalarga ham qiyin bo'lyapti bu yo'lda yurishlar. Hamma yo'q dollar kursiga qarab zapchas qimmat bo'lib ketgan. Жолдордун уңкур-чуңкурлугунан адам өмүрүнө коркунуч жараткан кырсыктар катталып келет. Мындай окуяга күбө болгон тургундар балдарын көчөгө чыгаруудан кооптонорун айтышат. Жыл сайын эле куруу убада берген жергиликтүү бийликке ишенич калбады дешет тургундар. Yangi deputatlar bo'layotganda bir kelib bir shag'al solib qo'yadi, 2 mashina shag'al berib qo'yadi. O'sha shag'al bilan ancha-muncha chuqurlarni solib qo'yadi. Oradan 10 kun, 15 kun o'tib bir jinday havo yog'ib o'tsa, hali shag'allar yana ko'chib, bari ariqlarga, ikkisi tomonlarga oqib ketadi. Ош шаардык жолдор башкармалыгы апрель айында каладагы ички жолдорду оңдоо үчүн тендер өткөрүү пландалып жатканын билдирди. Тендерде аталган көчөнү оңдоо түзөөдөн өткөрүлүшү да киргизилген. Шаардагы Демократ көчөсү ички кварталдык көчө болуп эсептелет. Ошондуктан чукурларды жамоо иштери гана жүрөт. Былтыркы эсебинен каржылоо маселеси тар болгондуктан былтыр жасаган жокпуз. Мына 2015 иш планы боюнча атайын демократический көчөгө чуңкурлар жамоо иштерине 500 метр квадрат чуңкурлардын жамоо иштери каралган. Шаардагы оңдоо түзөөгө муктаж көчөлөр көп болгондугу үчүн жолдор башкармалыгында баарын жамаганы каражат жетишпейт. Белгилей кетсек, каладагы Демократ, Артыковдагы бир нече көчөлөрдө 10 апрелдеги тендерден кийин кайсыл айдан баштап оңдоло башталары белгилүү болот. Назгүл Ахунова, Рано Назарова, Азам Бузиков, Ынтымак.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар үчүн мобилдик тиркем ачылды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүк эмес уюмдар мигранттардын жана алардын үй бүлөлөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүдө коомдук кеңештердин ролун көтөрүү долбоору боюнча жасалган иштер тууралуу маалымат жыйынында билдирди. Ал тиркеменин негизинде мигранттар Россиянын кайсыл шаарында жүргөнүн, кайсыл жерде эмне жайгашкандыгы жөнүндө так маалымат чыгат. Анткени мигранттар картасы деген тиркемеси да орнотулган. Ошондой эле колдонуучулар бири-бирине маалымат жазып, жаңылыктарды жайгаштырган программалары бар. Телефондорго жүктөсө болот. Азырынча орус, жакында кыргыз тилинде жайгаштырууга болот. Миграция деген Кыргызстанда феномен болуп башталгандан бери мыйзамдар ошол миграциянын последствиясын иштей турган мыйзамдар жок да. Мисалы үчүн туурабы? Биз көбүнчө эле ошол мигранттарга кантип ыңгайлуу шарттарды Россияда түзүп берсек, андан кийин кантип миграцияга жакшы жанагындай легалдуу миграционный поток менен иштейбиз да. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жыл санап азаюуда. Баткен шаарында согуштун 3 ардагери калган. Анын бири Ашир Рахматов ата. Ардагер быйыл 95 жашка чыгып, 7 бала 100 небере чеберелердин чоң атасы. Каарманыбыздын абалы анын жеңиш күнүнө болгон даярдыгы жөнүндө кабарчыбыз айтып берет. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Ашир Рахматов бала кезинен алгач интернатта билим алган. Кийин Оштон мугалимдерди даярдоо курсунан өтүп, көп жыл бою мугалим болуп иштеп жүрүп, партиялык жогорку мектепти кызыл диплом менен аяктаган. Жашы жетип аскерге чакырылып, андан ары согушка тартылган экен. 1941-жылдын 16-агустунда бизди фронтко жөнөттү. Москванын астында Ефван шаарынын тегерегиндеги согушка каршы Москваны коргоого. Şu 41-жылдан 44-жылга чейин согушта болуп, 44-жылы şu жараданлыктан үйгө кайттым да. Ашир ата учурунда көптөгөн эрдиктерди көрсөткөн. Душмандын мизин кайтаруу үчүн жан аябай салгылашып, 2 жолу жарадарда болгон. Сталинградты коргоого катышып, туткун кармоого да жетишиптир. Ардагер учурдагы мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордукка ыраазы. Согуш ардагерлерине жакшы карап жатат, мына иш керек чын эле. Жакшы жардамдарды берди. Mana pensiyamızı көбөйттү. Men özüm 20 minge jakın pensiya alamın. Demek köp yetişi bolup kaldı. Adı mana keşe dağı eşittik. Bir жолу бере турган жардамдар көбөйө турган болду. Кызы Сапейжейдин айтымында Ашир аксакал балдарынын баарына жогорку билим алдырып, жашоодо бирөөнүн акын жебегенге, жалган сүйлөбөгөнгө тарбиялаптыр. Анын айтымында каарман учурда 7 баланын атасы, 100 небере чеберенин чоң атасы экен. Жумшак катуу тийбейт эчкимге. Анан дайыма балдарын, кыздарын, неберелерин, чеберелерин дайыма мындай таза болууга, чынчыл болууга, ушул эл үчүн ак кызмат кылууга, качан бирөөнүн акысын жебей, ушул өз мээнетиңер менен иштегиле балам, өзүңөрдүн мээнетиңер менен агаргыла көгөргүлө деген насаттарын айтып бизди тарбиялап келет. Жыл сайын ардагерлерге жергиликтүү бийликтен да жардамдар каралып турат. Ошондой эле шаар жетекчилиги ардагерлердин абалын сурап, кабарын үзбөйт экен. Шаардык бийлик өкүлү Равшан Бадалов аймактагы ардагерлерге көрүлүп жаткан камкордук жакшы экенин айтат. Өкмөт тарабынан берилип турган пособиялар өз багында чегилип берилип турат, пенсия пособиялары. Андан тышкары жыл сайын 9-майга карата атайын мамлекет тарабынан берилүүчү пособия акчалары бар. Убагында кышка карата даярдыктар боюнча ар бир ардагерлерге атайын социалдык кызматкерлер бөлүнгөн, анын үстүнө жетекчилер бөлүнгөнбүз. Ар бир ардагерге жума сайын газета журналдар жеткирип турабыз. Быйылкы жылы Баткен облусунун аймагындагы улуу ата мекендик согуш ардагерлеринин камкордукка алуу үчүн атайын иш мерчемдерди бекиткен. Ашир аксакал болсо жаштардын бүгүнкүдөй коомдо өз мээнети менен жашоосун тилейт. Зайырбек Өмүрзак уулу, Баткен, ынтымак. Баткенде чек ара көйгөйлөрүн мыкты чагылдырган журналисттер аныкталды. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду Швейцариянын элчилигинин колдоосу менен Баткен облусундагы чек аралаш аймактарда достук жана ынтымакты бекемдөө максатында жыл башында журналисттер үчүн сынак жарыялаган. Долбоордун алкагында Баткен облусунун кошуна өлкөлөрү менен чек аралаш көйгөйлөрүнүн бейтарап жана кызматташтыкты чагылдыруу каралган. Сынакка жалпысынан 26 журналисттен 160 материал сунушталган. Жыйынтыгы
майыгы чыгарылып, чек аралаш кызматташуунун жакшы мисалдарын чагылдырган журналисттер баалуу белектер, дипломдор менен сыйланды. Жеңүүчүлөрдү Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Рене Холленштейн өзү куттуктады. Уюштуруучулар болсо долбоор максатына жетип, журналисттер аймакта туруктуулукту жана тынчтыктын болуусуна кызыктар экенин көрсөтүшкөнүн айтты. Негизги максаты ушул Баткен областында тынчтыкты куруу, кандайдыр бир пикир келишпестиктерди ортомчулук аркылуу чечүү болуп саналат. Долбоордун алкагында биз бир нече иш чараларды аткарып атабыз. Биз ушул жергиликтүү деңгээлде, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен биргеликте ушул жердеги проблемаларды аныктап, аларды чечүү боюнча иш пландарды иштеп чыктык. Ал эми дагы бир негизги экинчи багытыбыз катары биз ушул журналисттер менен иш алып барып атабыз. Эми журналисттер ушул чек арада болгон кандайдыр бир инциденттер болобу, бир жакшы окуялар болобу, ушуларды сезимталдыкты эске алуу менен чагылдыруу боюнча атайын тренингтерден өткөргөнбүз. Азыр болсо дүйнөлүк жаңылыктар, аны менен кесиптешим Акылбек Орозматов тааныштырат. Нью-Йоркто Бостон марафонунда жардырууга камынып жаткан 2 аял кармалды. Алар шаарда бир канча коомдук жайларды полиция мекемелеринин кыйратууну көздөшкөн. Башкы прокуратуранын айтымында Аси Сидики жана Ноэль Валенция жумуш корношу менен бирге бир нече жерлерге жарылуучу затты орнотмокчу болушкан. Учурда бул тууралуу кылмыш иши иликтенди. Йемендин Чкалов аэропортуна экинчи учак келип конду. Анда Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын жана Украинанын жарандары болгон. Биринчи учак андан бир нече саат мурда 150ге жакын адамды алып келген. Йеменден эвакуацияланган кишилер Орусиянын жана башка өлкөлөрдүн жарандары болушкан. Эске салсак, учурда Йеменде бийликке каршы баш аламандыктар дагы да уланууда. Түрк бийлиги Сириянын аймагына кирүүгө аракет кылган Улуу Британиянын 9 жаранын колго түшүрдү. Кармалгандардын баары бири-бирине тууган адамдар экени аныкталды. Алардын бирөөсү Рочдейл шаарынын муниципалдык кеңешинин мүчөсү Шакил Ахметтин уулу экени тастыкталган. Анын айтуусунда 22 жаштагы уулу Вахид Бирмингемде практикада болчу. Эгер уулумдун радикал күчтөргө кошулууга аракет кылганын билгенимде, бийликке өзүм кабарламакмын дейт. Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлиги келерки 2-3 жылдын ичинде онкологиялык оорулардын алдын алуу иши ийгиликтүү жолго салынаарын маалымдады. Учурда диагностикалык усулдары илимий изилдөөлөрдөн өтүп жатат. Министрликтин айтымында мындай ыкма келерки жылдан тарта медицинада толугу менен колдонула баштайт. Ошондой эле рак ооруларынын алдын алуу мүмкүнчүлүктөрү да түзүлүшү ыктымал. Америкалык Pew изилдөө борборунун баяндамасы боюнча 2070-жылы мусулмандар менен христиандардын саны теңделет. Учурда дүйнө элинде христиан диндегилер басымдуулук кылат. 2050-жылга жете алардын саны 35%га көбөйөт. Ал эми мусулмандардын саны 73%га өсүп, маалымдамада 2100-жылга барып, дүйнөнүн басымдуу бөлүгүн мусулман элдери түзүүсү айтылган. Немецтердин жүк ташуучу кемеси Түндүк Каролинанын жээгинен америкалык деңизчи Луис Жорданды таап алгандыгы маалым болду. Луис кайыгы чөгүп кеткенден кийин деңиз жээгинде 2 ай жамгыр суусу жана балыктар менен тамактанып жашаган. Жордандын дайынсыз жоголгондугу тууралуу январ айында полицияга үй бүлөс арыз менен кайрылган эле. АКШнын жээк коопсуздук кызматы Луисти учак менен жакынкы Вирджиния штатындагы ооруканага жеткиргенин айтышты. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар менен биздин сайттан да тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Апрелге карата Кыргыз Республикасы боюнча күтүлгөн аба ырайы. Баткен областында түнкүсү -1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыса, күндүз 7-12 градус ысык болот. Ош областында түнкүсү 5 градуска чейин, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Жалал Абадда ушундай эле аба ырайы күтүлөт. Түнкүсү 5 градуска чейин, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын областында түнкүсү -3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот.
Талас өрөндө түнкүсүн -3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Күндүз 4-9 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык көл областында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус ысык болот. Чүй өрөндө түнкүсүн -3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус ысык болушу күтүлөт. Борбор калабыз Бишкек шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Ал эми Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус жылуу, күндүз 10-12 градуска чейин ысык болот.